Ассаламу алейкум, урматтуу биздин тез кабар каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жалпы эле агайынелер, эжелер, жеңелер, байкелер, абалар дегендей. Бүгүнкү биздин берүүбүз үй шартында, бөлмө шартында кармалган гүлдөр жөнүндө болмокчу. Мындайча айтканда лайфхак. Булар кышы бою үйдүн ичинде, бөлмө ичинде турган гүлдөр. Бул жерде бөлмө гүлдөрүнүн 5-6 түрлөрү бар ассортиментте. Биз сиздерге айтайлы дегенибиз, көрсөтөлү дегенибиз бул дал ушул бөлмө гүлдөрүн кышында бөлмөдө, ал эми жазында, жайында, башка убактарда кайда сактайбыз деген суроого жооп беребиз. Мен дал ушул гүлдөрдү кышындасы үйдө турган болсо, жазындасы мына ушул жерге отургузулат. Атайын жөөктөрү тартылып даярдалган, кошуп эккенге казанда суу бар. Жамгырдын суусу. Анда эмесе кеттик. Видеонун аягына чейин байкап туруңуздар, көрүп туруңуздар. Өзүңүздөр дагы, сиздер дагы үй шартында мына ушундай кылсаңыздар болот. Мына урматтуу биздин катталуучулар, гүлдөрдү биринчи идишинен бошотуп чыгарып алабыз. Керектүүсүн чыгарып алгандан кийин акырындан жерди чукулайбыз. Маалымат катары айта кетсем, бул жерге чириген көң салынган. Бир аз чукулап, ошол гүлдүн тамырына жараша тереңдикте чукулайсыздар. Бөлүп эксеңиздер дагы болот, бөлбөй эксеңиздер дагы болот. Анысы өзүңүздүн каалооңузга жараша болот. Бөлүп эккендин пайда жагы, сиз дал ушул эле гүлдүн нускасын көбөйтө аласыз. Мындайча айтканда, бир идиште 5-6 түптөн гүл болсо, ошону сиз бөлсөңүз, күзүнгө чейин, сентябрь айына чейин бул көбөйүп 5-6 идишке отургуза турган гүл болуп калат. Мындай кылып бөлүп өтсеңиз болот. Эң башкысы бул бөлмө гүлдөрү кабарыңыздар болсо керек, аябай назик, анан морт келишет. Бөлгөндө, жылдырганда, көчүргөндө этиятыраак болушубуз керек. Мына урматтуу биздин катталуучулар, гүлдү эгип бир жөөк бүтүп алдым. Аралыгы боюнча суроо пайда болушу мүмкүн. Аралыгын өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Чтобы кийин күзүндө чоңойгондо бири-бирине тийип, бири-бирине мешайт этпей тургандай аралыкта эге берсеңиздер болот. Эми көпчүлүк деле буну үйүндө кылат болуш керек, бирок биз эми маалымат катары айта кеттик. Азыр карантин болуп, элдин баары үйүндө, ошондуктан бекер отурбай, ошого окшогон чарбалык иштерди жасап турсак, өзүбүз үчүн дагы, экология үчүн дагы, үйүбүздүн көркү үчүн дагы жакшы деп ойлойм. Маалымат катары дагы бир нерсени айта кетейин. Эгерде гүлдү мына ушундай жердин өзүндө бага турган болсоңуз, идишке караганда тезирээк чоңоет, тезирээк гүлдөйт. Мындайча айтканда, жерден энергия алып өскөн гүл башкача болот идишке караганда. Анткени өзүңүздөр билгендей, жерде
жердеги минералдык жана башка органикалык заттардын өлчөмүндө чек болбойт. Ал эми идиште сиз идишке көң салсаңыз ошону гана кабыл алыш мүмкүн, же селитра салсаңыз. Ал эми жерде чөл жылан бар, башка дегендей. Мына ошентип биз окшош гүлдөрдүн эгип бүттүк. Кийинки этап сиздерге айта кетип турган болсом, үйгө байлык чакырат деп коюшат, тыйын гүлү дешет, кыскасы жалпылап айтканда доллар гүлү деп айтат. Неге бул катарга долларды неге анткени мына ушул гүлдүн жалбырактарына ошол доллардын формасынын окшоштук жактары бар. Эң башкысы жер жумшак болуш керек. Мен азыр жамгырдан кийин жер нымдуу болуп турганлыгына байланыштуу суу куйбай эгип атам, анткени жерде нымдуулук жетиштүү. Мына ушул тыйын гүлү бир идиште турган. Мен муну бөлүп эгейин, анткени күзүндө ошондо бөлөк-бөлөк идишке эксем көбүрөөк болот. Туган урук сурайбы, башка сурайбы? Бергенге дагы боло берет да. Башкысы ар бир бөлүнгөн бөлүктө тамыр болуш керек. Соксойту өзү калса жакшы иш болбойт да. Дал ушул видео муну менен чектелбейт. Мен утуру гүлдөрдүн өсүшү, жерге жайгашкандан кийинки тутушу жөнүндө дагы утуру маалымдап турам. Уход боюнча дагы, орусча айтканда. Тыйын гүлүн байлык чакырат деп ошондой бир ишеним менен өстүрбөйбүз. Болгону бул көргүчүн, анткени бул декоративдик гүл катары кирет. Ошондуктан ишеним акча чакырат деген ишеним менен болбош керек. Бардык нерсе Кудайдан, анан өзүбүздүн аракетибизден да. Мен муну ачык айтып коюшум керек. Муну бөлгөнгө болбойт экен, анткени өзөк бир. Эгерде бөлө турган болсок, тамыр алышы кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Жана айтып өткөндөй ошол тыйын гүлүн эгип бүттүк, эмки кезек кала гүлүндө. Кала гүлү ачылган, жалбырагы жашылдан. Мунду эгип коюш керек. Бир идиште турган, бирок тамырын бөлүп эгишкебиз керек, анткени муну дагы бир жерге эгип кое турган болсок, чырмашып, жерде энергия жетпей түртүлүшүп кетиш мүмкүн да. Башында эккенде ушинтип солуп шалпая берет, бирок кичине 1-2 күндөн кийин өзүн тутуп кайра тик-тик болуп турушат булар. Эми гүл да кантсе да. Күзөгүн улантабыз. Типтер окшош гүлдөрдү эгип бүттүк. Эми мындан кийинкиси атын билбейм, бирок жалбырагы тоголок. Анан кийин геран. Геранды орустар көп эгишет, анткени бөлмөдөгү абаны тазалаганга абаны эң жакшы тазалаган гүл деп сыпатташат көпчүлүк учурда. Бирок герандын сөңгөгү аябай морт болот. Аны эч аттап экпесе каалаган жерден сынып калышы мүмкүн, бирок каалаган жеринен сындырып сууга салып койсо тамыр алып көктөй берет. Кыргызча айтканда ары жок гүл деп коюшат.
азырынча эгип, эртең күчтүгүнөн анан суу коюп жөөктөрүн тартып коебуз. Сонун болуп калат. Иранды жытылы өзүнчө керемет. Паузаны басып коебуз. Мына урматтуу биздин катталуучулар, өзүңүздөр көрүп тургандай, мен гүлдөрдүн баарын эгип бүтүрдүм. Бул жерде папоротник, арча түрүндөгү жана башка геран, бардык гүлдөрдүн түрлөрү эгилип бүттү. Эми булар көктөп өзүнө келсе баары жакшы болот. Дал ушул видеону өзүңүздүн тааныштарыңызга, досторуңузга жөнөтүп, бөлмө гүлдөрүн караган, деги эле гүл өстүргөн эжелерге, жеңгелерге жөнөтүп койсоңуздар болот. Мындайча айтканда, бул үй шартындагы керектелүүчү, керек болуучу пайдалуу кеңеш, лайфхак дейбизби? Кыскасы ошондой. Каналга катталып, класс басып, ой пикирлерди комментарийге, сунуштар болсо комментарийге жазып калтырсаңыздар болот.